Саламатсыздар достор. Өткөн сабакта биз сиздер менен CSS'ге киришүүнү баштаганбыз. Алгачкы CSS кодубузду жазып алганбыз. Достор, бул сабакта биз сиздер менен HTML'ге CSS'ти башкача айтканда стилди кантип кошуу керектигин үйрөнөбүз. Негизинен достор, CSS'ти HTML'ге 3 түрдүү жол менен кошсо болот. Алардын биринчиси мисалы inline CSS деп коет. Бул ушул тегтин өзүнө гана тиешелүү стилди кошсо болот. Аны тегтин ичине style деген атрибутту жазып туруп, ошол жерге кошсок болот. Мисалы p элементибиздин font size мисалы 22 пиксель болсун жана түсү колору green болсун десек, мындай кошууну достор inline кошуу деп айтышат да. Бул ушул гана тегке, ушул жердеги p тегине тиешелүү болот. Ал эми кийинки p тегин ачып турган болсок, ал p тегине жогоруда жазган CSS тиешеси жок болот. Эми көрөлүчү достор буну браузерден иштетип. Караңыздар, биз берген биринчи тегибиздин стили чыкты. Бул жерде цвети түсү жашыл түстө болот жана фонту сайзы тексттин размери 24 пикселде. А кийинки пибиз достор бул дефолт түрүндө өзүнүн браузердин стили боюнча чыкты. Эми достор, кийинки кошууну бул internal CSS деп коет. Internal CSS деген достор бул kit бөлүгүндө style деп тегти ачып алабыз. Жана style деп стилдин тиби text CSS болот. Ушул жерге стилди жаза турган болсок, p деп туруп color red болсун, text align center болсун, тексттин размери 30 пиксель болсун десек, мисалы бул жерде достор p элементинин цвети кызыл болсун жана центрде жайгашсын дедик да, размери 30 пиксель болсун дедик. Бул дегенибиз достор, бул биринчи p дагы, экинчи p дагы ушул стилди алсын деп жатабыз. Ушул барактын ичинде канча p бар болсо, p элементи бар болсо, ошол барактын ичиндеги бардык p элементи ушул стилди алсын деп айттык. Бирок достор, биз бул жерге inline стилди жазганыбыз үчүн бул inline стиль бул жактагы стилге караганда жогорку уровеньде турат экен дагы. Бул жердеги p ушул стилди алып калат экен. Браузерден иштетип көрсөк достор, караңыздар, биздин биринчи стилибиз өзгөргөн жок. Себеби ал бул жерде стиль бар болгон үчүн p элементи өзүнүн стили ичинде inline катары жазып алган үчүн ал inline стилди алып калды. Ал эми кийинки p'биз болсо биздин жогоруда жазган стилди алып калды. Эгерде достор биз бул жердеги стилди өчүрө турган болсок, анда биздин баракчабызда биринчи стиль p элементи дагы, экинчи p элементи дагы бул жердеги стилди алат достор. Көрдүңүздөрбү? Эми достор, бул стиль, бул жердеги style деп ачып алган стилибиз. Бул жерде жазылган style элементинин ичиндеги жазылган бардык стилдер ушул гана баракчага, main HTML баракчасына гана тиешелүү болуп саналат. Бул жердеги стилдерди биз башка баракчаларда чакыра албайбыз. Анткени бул ушул баракчанын ичинде гана жазылды. Андан кийин достор, эгерде биз main CSS же болбосо бир CSS файлды жазып ала турган болсок, анын ичине стилдерди жаза турган болсок, ал стилдерди достор бир канча барактарда
колдонсок болот. Бул эң сонун формат болуп эсептелинет. Себеби бул жерде жазылган стилдерди башка барактарда колдоно алабыз. Эми бул жерге биз стиль жазалы дагы. Мисалы p элементибиздин стилин өзгөртөлү. Ошол эле p элементинин стилин өзгөртө турган болсок, бир аз жерге колорун цветин өзгөртөлү. Цветини yellow кылалы дагы. Ошол p элементине background берели. Backgroundu кызыл болсун дейли дагы. Текстин асты сызылган болсун. Биз достор бул жерде p элементинин цвети сары болсун, фону кызыл болсун жана текстин асты сызылган болсун деп бул жерге main CSS'ин ичине жазып алдык. Эми достор бул main CSS'ти кошуп атканыбызда, биз стилге кошуп атканыбызда link деген ссылканы ачып туруп ошол жерге кошобуз. Бул жерде стиль тигини көрсөткөндөн кийин бул жерде стилибиздин адресин көрсөтөбүз. Бул main CSS бизде CSS папкасынын ичинде, main CSS файлынын ичинде. Достор, бул жерде style'ды биз head'тин ичинде да жазсак болот жана сыртында дагы жазсак болот. Бирок достор, бул style'ды биз body'нин ичинде жаза албайбыз. Бул достор негизинен head бөлүгүнүн ичинде гана же болбосо head бөлүгүнөн кийин гана жазылышы шарт. Эми достор, биз бул жакта main CSS'ти кошуп алдык. Бирок достор, биз бул жерде стилди өчүрүп туралы, анткени бул жерде main CSS'ибиз иштебей калышы мүмкүн. Аны азыр түшүндүрүп берем. Келдик достор, бул жерде бизде биринчи элементибиз inline стилди камтыганы үчүн достор, бул жерде inline стили басымдуу болот дагы, бул жактагы стиль иштебейт. Себеби бул жерде стиль p, бул жерде p бул барактагы p жалпы p'ге тийиштүү стилди камтыган болсо, бул жердеги p өзүнө стилди бул жерден берип алды. Эми иштетип көрсөк достор, буну иштетип көрдүк достор. Караңыздар, бул жерде биз иштеткен стиль иштеди. Биринчи элементибизде inline'да жазганда font size жана цветин гана бердик, background'ун бул жактан берген үчүн бул background бул биринчи p'ге дагы тиешелүү болду. Андан кийин color yellow, text decoration underline деген уже экинчи элементибизге, text decoration да биринчи жана экинчи элементибизге тиешелүү болду. Бул жерде inline'да text decoration жазбадык. Достор, биз бул жерде red дебей башкача жазалы. Атак стилибиз аябай коркунучтуу болуп кетти го. Мисалы бул жерде white дебей дагы. Bunun svetini green blue кылып көрсөк кандай болот экен? Эми достор, эгерде биз бул жерде external CSS
жазып алып, анын ичинде бул жерде да internal CSS'ти жазганыңызда достор, бизде internal CSS'тин уровени жогорураак турат экен да. Бул жердеги CSS'ге караганда, бул internal CSS'ге караганда external CSS жогорураак иштеши мүмкүн экен. Мисалы, бул жерде background'ты биз бул жакта red болсо, биз бул жерде black кыла турган болсок, анда биздин PV'биздин background'ы black болуп иштеши керек бул жакта. Себеби бул жактагы external CSS'ге караганда, сырткы CSS файлга караганда ички ошол HTML баракчасынын ичиндеги CSS жогору болот экен дагы. Ошол ички CSS иштеп кетиши мүмкүн экен достор. Эми достор, бул жерде биздин CSS'ибиз аябай коркунучтуу болуп калды. Бул жакта дизайндан ала турган болсок, цветтердин бардыгын дизайндан алып алчы. Background'ты мындай кылалы, color'ды white кылалы. Достор, биз сиздер менен CSS'ти кантип HTML'ге CSS'ти кантип кошуу керектигин үйрөндүк достор. CSS'ти кошуунун 3 түрү бар экенин үйрөндүк. Биринчи кошуу бул inline CSS, ошол текке гана тиешелүү болгон CSS. Андан кийинки кошуу ошол баракчадагы элементтерге гана тиешелүү болгон CSS болот да. Андан кийин сырткы өзүнчө баракчадагы жазылган CSS болот. Өзүнчө баракчада жазылган стилди биз бардык башка HTML файл папкаларда, HTML барактарда чакырып алсак болот достор. Ошондой эле достор, эми бул жерден мисалы башка элементти да силдеп көрөлү. Бул жерде dollar дегенди bold кыла турган болсок, дейбиз bill. Ошондой эле бул жерде да komodo дегенди bold кылып жазалы. Эми boldтун бул жерде color'ун өзгөртүп койсок, dark cyan кылалы. Көрүңүздөр достор, бул жерде bold элементибиз, B элементибиз жашыл түстө болуп калды. Достор, ушинтип туруп биз бул жерде элементтердин аталышын, кайсы тег кандай стилделиши керек экенин стилдөө үчүн биз бул жерде тегтердин атын жазып туруп стилдесек болот. Ошондой эле бул жакта дагы, мисалы бул жакта bold элементин жерде эмес, бул жерде жаза турган болсок дагы иштейт. Көрдүңүздөрбү? Иштеди. Достор, ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.